Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тилаев өзүнүн жердештерин ал акыбалын жайында көрүп билип, баарлашуу максатында 27 апрелден 29 апрелге чейин Москва шаарында иш сапары менен болду. Депутат менен кошо Кыргыз дене тарбия институтунун проректору Мыктыбек Тагаев, жардамчысы Рыспай Калыков да болду. Иш-чара Лейлек коому уюштурган жолугушуудан башталды. Суроо жооптор болду. Баткен облусунун бардык райондордун активисттерине Республика Ата Журт партиясынын атынан грамоталар тапшырылды. Сапардын жүрүшүндө депутат Табалды Тилаев Баткен футбол лигасынын оюнун сезонун ачып берди. Жакшы каалоо тилектер айтылды. Андан кийин аялдардын волейбол оюнун ачып, $200 Лейлек волейбол лигасына $300 тапшырды. Иш-чаранын арасында Исхак Разаковдун кызы Элмира Эжеге да жолугуп, ал акыбалын сурап, 70 000 рубль жардам көрсөттү. Андан тышкары Лейлек коомуна видеокамера жана документтер үчүн $400 ашык каражат берди. Жогорку кеңештин депутаттарына берилген суроо өтүнүчтөр боюнча тиешелүү жардамдар болоорун айтып, мигранттарга амандык каалап, тапкан каражатын максаттуу пайдаланууга үндөдү.